Арбаңыздар. Аудио китеп угуучулар. Элинор Портердин Полианна аттуу китебинин 2 бөлүмү. Оюн. Нэнси дөбөнүн үстүндөгү чоң таштардын арасында карагайдын көлөкөсүндө көлөкөлөп эс алып жаткан Полианнага кыйла дегенде араң жетип келди. Жүрөгүмдү түшүрдүң, Полианна. Сыртка чыгып кеткениңди көргөн эмесмин. Биякка кантип келдиң? Деп сурады ал энтигип. Полианна кыткылыктап күлүп, терезеден кантип чыкканын, баг аркылуу жерге түшүп бул жакка келип алганын айтып берди. Сөзүнүн акырында: "Сизди сарсанаа кылганым үчүн кечириңиз, Нэнси эже", деди. "Мурда атам да, кайрымдуулук мекемесиндегилер да сиздей болуп сарсанаа боло беришчү, кийин көнүп калышты. Мунуңду укса тайжең сага эмне дейт болду экен, деп ойлонуп атам. Сизди ойлондурбаш үчүн барарым менен тайжеме өзүм айтып берем." Нэнси чочуп кетти. "Жок, айта көрбө кокуй", деп жалбарып жиберди. "Ал ушундай жинденет дейсиң? Сени капа кылчу сөздөрдү айтаарын бөркүңдөй көр. Бас кеттик, эртелейли." Үйдү көздөй жол алышты. Бир аз баскандан кийин Полианна адаттагыдай жайдары сүйлөп: "Мени ойлоп сарсанаа болгонуңузга кубандым, Нэнси эже", деди. "Ах, менин кичинекей сүйүктүүм, курсагыңды ачса керек. Тайжең сени жазалаш үчүн сүт менен нан эле берип кой деди мага. Барганда жетишмек эмесмин. Ал учурда биякта чыгып кеткен болчумун да." Нэнси күлүп жибере жаздап өзүнө араңтыйды. "Албетте, ал мунуңду билген жок да. Сага сүт менен эле нан берсин деп жаман болуп жатам. Мен капа болгон жокмун. Тескерисинче абдан кубандым." "Кубандым дейсиңби? Кандайча кубанасың?" "Ооба, кубанычтамын. Анткени сүт менен нанды өлө жакшы көрөм. Анын үстүнө сени менен чогуу тамактанам. Бул азбы?" Нэнси кичинекей кыздын чатырдагы ээн бөлмөнү жактыруу үчүн өзүн мажбурлаганын эстеп: "Полианна", деди, "баардык кайгылуу окуянын кубанчу жагын таап атасың. Таң калганым айтаарга сөз таппай калып жатам." "Анын эмнесине таң каласыз? Оюндун эң кызыгы дал ушул жерде да." "Оюн дейсиңби? Эмне болгон оюн?" "Ооба, Нэнси эже, бул оюндун аты ыраазы болуу оюну. Өтө жакшы оюн. Муну мага атам үйрөткөн. Бул оюнду ойноп баштаганыбызда али кичинекей кыз элем. Мен оюндар жөнүндө көп деле билбейм." Полианна оор дем алып, жылмайганга аракет кылды. Кичинекей жүзү кеч көгүмдө арык жана муңайгандай көрүнүп турду. "Ооба, мага атам үйрөткөн. Жана айткандай эле, кичинекей чагымда эле ойноп баштаганбыз. Эң биринчи оюнубузга кайрымдуулук мекемесине келген 2 балдак себеп болгон." "Балдакпы?" "Ооба. Мен куурчак ойногум келчи, бирок куурчагым жок эле. Атам ал үчүн кайрымдуулук мекемесине кайрылган. Бирок алардан келген кутучадан куурчактын ордуна балдардын балдагы чыгып атпайбы? Аларды салып жиберген аялдын куурчагы жок болгондуктан, балким кичинекей балага керек болуп калабы деп үйүндөгү балдактарын бергенин жазыптыр. Оюн ошондо башталган. Ачыгын айтсам, бул жерден оюнга тиешелүү эч нерсе көргөн жокмун. Түшүнбөй турган эмне бар? Оюндун максаты кайгырчу окуялардан да ыраазы болчу жагдайларды таап чыгуу. Биз оюнду балдактар менен баштаганбыз." "Кечирип кой, бирок дагы деле түшүнгөн жокмун. Куурчак күтүп аткан кишинин колуна 2 балдак тийсе, кантип кубанат?" Полианна ого бетер кыткылыктап күлдү. "Туура айтасыз. Башында мен да сиздей ойлонгом. Мага атам: 'Кызым, бул балдактарга муктаж болбогонуң үчүн кубанышың керек. Карачы, колу бутуң соо. Эгер балдакка муктаж болсоң, кандай болмок эле?' деген болчу. Көрдүңүзбү, Нэнси эже? Оп оңой эле."
Абдан таң калыштуу, күлкүлүү дагы. Бирок бул күлкүлүү эмес, Нэнси эже. Абдан жакшы оюн. Биз дайыма ойночубуз. Канчалык кыйын абалда болсок, ошончолук кубанычтуу болчу. Бирок атасы акыретте кетип, эч кимиси калбаган кызга бул оюнду ойноо абдан кыйын болот экен. Мен үчүн такыр оңой болгон жок. Нэнси анын сөзүн коштой. Ооба, деди үшкүрүп. Чатырдагы ичи бош, мончодой ысык бөлмөгө киргенде да бул оюнду ойноо оңой болбосо керек. Туура айтасыз, Нэнси эже. Башында көңүлүм чөгө түштү. Айрыкча жалгыз калганда, деди Полианна мойнуна алып. Өзүмдү жап-жалгыз сезип, айланамдан жакшы нерселерди көргөнгө зар боло баштагам. Оюн тууралуу унутуп калыптырмын. Кийин мени кубандырчу бир нерсе сөзсүз болуш керектигин эстедим. Анан бөлмөмдө бетимдеги сепкилдерди көргөзүп турчу күзгү жок экени кубандырды. Терезенин ары жагында укмуш кооз көрүнүш дубалдарда сүрөт жоктугун унуттурду. Ошентип ыраазы болчу нерселерди таба баштадым. Көрдүңүзбү, ыраазы болчу нерселерди тапкан сайын жаман ойлор кишинин мээсинен өчүп унутула берет. Жанагы мен айткан куурчак сыяктуу. Деди Нэнси, тамагына кептеле түшкөн нерсени жутканга аракет кылып. Үйгө жакындап калышты. Нэнси аны кызыгуу менен тыңшап келе берди. Бул оюнду ойноо көп деле эмгекти талап кылбайт. Мен буга көнүп калгандыктан кыйналбайм жана өзүм байкабай эле жакшы жагын таап алам. Бирок атам аркы дүйнөгө кеткенден бери кыйналып жатам. Оюнду чогуу ойногонго дос таба албай жүрөм. Балким Полита эжем ойнойтур. Ия, кандай дейсиз? О, Кудай, деди Нэнси. Сага жакшы өнөк болуп берет деп ишенбейм. Бирок мен ойногонго макулмун. Албетте, колуман келишинче. Кыз сүйүнгөндөн кол чаап жиберди. Уху, деди кызматчы кызды кучактап. Эң сонун. Экөөбүзгө көңүлдүү болот, туурабы? Ооба, балким, деди Нэнси күмөнүн жашырбай. Бирок буйруса, колумдан келишинче аракет кылам. Ашканага киришти. Нэнси бир кесим нан менен жылуу сүттү Полианнанын алдына койду. Кыз нанды сүткө малып тамшанып жеди. Андан кийин Нэнсинин айтуусу менен тайэжесинин бөлмөсүнө баш бакты. Мисс Полли окуп жаткан китебинен башын көтөрүп катаал үн менен: "Тамагыңды жедиңби, Полианна?" деп сурады. "Келбей жатып жаза берүүгө мажбур кылдың. Сүт менен нан гана берүү мени ыңгайсыз абалга салды. Бирок мен абдан ыраазымын, тайэже. Сүт менен нан менин эң сүйүктүү тамактарым. Анын үстүнө Нэнси эжени да абдан жакшы көрөм. Аны менен чогуу тамактанууга мүмкүнчүлүк бергениңизге кубандым. Мен үчүн кыпындай да капа болбоңуз." Мындай жоопту күтпөгөн мисс Поллинин көздөрү чекчейди. Отурган жеринен бир аз обдулуп: "Полианна, сенин жатар убагың болду", деди. "Узак жол жүрүп чарчасаң керек. Эртең күнүмдүк жашооңду иретке келтирчү программа түзүшүбүз керек. Андан соң буюмдарыңды бир сыйра текшерип, кем карчыңды толуктайлы. Эртең менен саат 7:30 нан үчтө кылабыз. Убагында келгенди унутпа." "Макул, жакшы жат, бейпил түн." Суз мамилесине карабай Полианна тайэжесин кучактап бооруна кысты. "Сиздин артыңыз менен жакшы күн өткөрдүм, тайэже. Эмне деп рахмат айтаарымды билбей турам. Мындан кийинки сиз менен бирге болчу күндөрүм абдан бактылуу өтөрүн сезип турам. Бул жакка келгенге чейин эле ушундай болоорун билгем. Түнүңүз бейпил болсун", деп кыйкырып кубанган бойдон бөлмөсүнө чуркап кетти. Жалгыз калган мисс Полли өзүнчө күбүрөндү. "Эмне деген кыз бул? Шумдугун кургур. Жаза берсем деле ыраазы, мени менен жашаганына деле ыраазы. Мен үчүн кыпындай да капа болбоңуз дегеничи?" Мисс Полли мурдун чүйрүп, кайрадан китебине үңүлдү. Арадан 15 мүнөт өттү. Дал ошол убакта чатырдагы бөлмөдө жуурканга чүмкөнүп алып эчкирип ыйлап жаткан бирөө бар эле. Көзүнөн жаш буурчактап: "Сүйүктүү атакем, периштелердин арасында жашаган атакебайым,
Азыр оюңузду ойнобогонумду билип турасыз. Мындай караңгы жерде жапжалгыз калган болсоңуз, сиз да оюнуңузду ойной алмак эмессиз. Жанымда Нэнси, Полли тайже же кайрымдуулук мекемесиндегилерден бирөө болгондо балким өзүмдү мынчалык жалгыз сезбейт белем, деп жатты ал. Милдет. Полианна эртеси эртең менен саат 7-лерде ойгонду. Төшөгүнөн көңүлдүү туруп, табиятты көрүү үчүн терезеге барды. Сыртты карап атып, тайжеси бир абышка менен сүйлөшүп атканын көрүп калды. Дароо кийинип астыңкы кабатка түштү. Эшиктерди ачып таштаган бойдон, бакчага чыгып, чуркаган бойдон келип тайжесинин мойнуна асылды. Тайжем го менин. Бул таңда да тирүү ойгонгонума кубанычтамын. Полианна, деди мисс Полли кыздын салмагы оор болгонуна карабай боюн түз кармаганга аракет кылып. Сен кутман таңды күнүгө ушинтип айтасыңбы эми? Полианна жерге түшүп, бутунун учуна туруп 2-3 ирет секирди. Жок, тайжем, мен дайым эле мындай боло бербейм. Бир гана мага жаккан кишилердин жанында өзүмдү кармай албай калам. Сизди терезеден көргөндө жүрөгүм ысып, чыдабай кеттим. Анын үстүнө сиз жөн гана аялдар уюмуна мүчө болгондордун бири эмес, чыныгы тайжем экениңизди ойлогондо ичим элжиреп кетти. Алыстан караганда сөз жеткис сулуусуз. Сизди кучактабай кое албадым. Же андай эмеспи, тайже? Абышка нары карап кетти. Мисс Полли кабагын бүркөгөнгө аракет кылды, бирок күчү жетпеди. Багбанга бир канча түшүнүксүз сөздөрдү айтты дагы шашкан бойдон үйгө жөнөдү. Сиз бул жерде күндө иштейсизби? Деп сурады Полианна кызыгуу менен. Ооба, мисс. Мен бул үйдүн багбаны Томмун, деп жооп берди абышка кыздын сары чачынан сылап. Сен апаңа куюп койгондой окшош экенсиң. Аны алгач көргөнүмдө сенден да кичинекей болчу. Мен ошол кезде эле бул жерде иштечүмүн. Полианна толкундана түштү. Чын элеби? Демек, апамды тааныйсызбы? Сураныч, мага апам жөнүндө айтып бериңизчи, мистер Том. Ал ошол замат кеп укмакка жерге отурду. Бирок дал ошол учурда үйдөн коңгуроонун үнү угулду. Артынан Нэнси чуркап келип колунан тартып тургузуп жатып. Бул нанүштөнүн коңгуроосу. Ушул үндү угаар замат кайда болсоң дагы үйгө чуркашың керек. Кийин түшкү, кечки тамактардын коңгуроосу болот. Мисс Полли дасторконго кеч келгенди жактырбайт. Мына ошондо канчалык аракет кылсак да кубанаарга шылтоо таппай калабыз, деди. Жетелешип алып чуркап жөнөштү. Нэнси кызды шок жөжөнү уясына камагандай эле үйгө кууп кирди. Тамактануунун алгачкы 5 мүнөтү жымжырт өттү. Бир маалда мисс Полли ызылдап учуп жүргөн 2 чымындан тажап, Нэнси, булар кайдан келген чымындар? Деп каардуу сурады. Билбейм, эже, ашканадан келиши мүмкүн эмес, ал жакта бир да чымын жок болчу. Булар менин чымындарым окшойт да, эже, деди Полианна адаттагыдай эле жайдары калуунан жазбай. Жана мен жаткан бөлмөдө сайрандап жүрүшкөн. Мисс Полли кызды акшырая карап, сен терезелерди ачтың беле? Тору жок терезелер ачылбай турганын билишиң керек болчу, деди. Анан кызматчысына кайрылып, Нэнси, дароо Полианнанын бөлмөсүнө баргындагы бардык чымындарды өлтүр. Терезелерди жап. А сен, Полианна, өзүңдүн милдетиңди аткарган жоксуң. Кандай милдет, эже? Сенин бөлмөң ысык, туура. Бирок буйртма берилген торлор келгенге чейин терезелерди ачпашың керек болчу. Чымындар кир, жадатма, курт-кумурскалардын түрүнө кирет жана оору жугузушу мүмкүн. Сага алар тууралуу жазылган китеп берем, жакшылап окуп чык. Тамактан кийин шартылдай басып, бөлмөдөн чыгып кетти да, көп өтпөй чымындар тууралуу жазылган китебин көтөрүп алып кирип келди. Полианна рахматын айтып, китепти тайжесинин колунан алды да, эшикти тарс жапкан бойдон чатырды көздөй чуркап кетти. Мисс Полли эшик кантип жабылаарын үйрөтүп коеюн деп артынан чыгып таппай калды. Жарым сааттан кийин чатырдагы бөлмөгө келген тайжесине
Полианна. Бах, чиркин тайже, деди. Мен буга чейин мындай кызыктуу китеп окуй элек болчумун. Мага оку деп бергениңизге абдан ыраазымын. Чымындардын кылдай ички буттарында ошончо көп микроб бар экенин билбептирмин. Анан болду, Полианна, деди, деп сөзүн бөлдү мисс Полли. Мага милдетимди унуттуруп атасың. Азыр кийимдериңди алып чыкчы, сага кереги жокторду жакырларга таратып салайын. Полианна китебин жерге кое салып шкафын ачты. Баары эле сизге жакпаса керек деп корком. Фондко келген жардам баштыктарынан жалаң эле балдарга, каргандарга ылайыктуу кийимдер чыга берчү. Сиз да ошондой жардамдардан алчу белеңиз, апей. Мен эмне деп атам? Сиздин бай экениңизди унутуп калган турбаймынбы? Бирок бул бөлмөдө жүргөндө сиздин бай болгонуңуз эстен чыгып калат экен, тайже. Мисс Поллинин ырайы бузулду. Оозун таптап барып тим болду. Полианна тайжесинин талуу жерине тийип алганын сезбей сөзүн уланта берди. Келген баштыктардан дайыма эле күткөн нерсең чыга бербейт. Кээ бир күткөндөрүң такыр эле чыкпай калат. Атам экөөбүздүн оюнубуз ушул жардам баштыктары келгенде татаалдашып кетчү. Полианна тайжесинин атаң жөнүндө ооз ачпа деген эскертүүсүн эстеп тып басылды. Шаша-буша кийимдерин алып чыгып, эски ууску кийимдерин тайжесинин астына таштады. Мисс Полли колунун учу менен эски кийимдерди карап жатып, кыздын ыйлагысы келип турганын байкаган жок. Мурдун чүйрүп, жийиркенип койду. Эң жакшыларын кийип алгам, деди Полианна актанып. Мисс Полли укмаксанга салып, сен буга чейин мектепке барып көрдүң беле, Полианна, деди. Ооба, атам тагыраагы үйдөн окугам. Күздөн баштап мектепке бара баштайсың. Сенин кайсы класска киргизүүнү мектептин мүдүрү мистер Холл аныктайт. Ага чейин мага күнүгө жарым сааттан китеп окуп берип турасың. Окуганды жакшы көрөм. Эгер мени уккуңуз келбесе деле өзүмчө окуй берем. Айрыкча муну аткарып жатканда кубанууга аракет кылуунун кажети жок. Сыртымдан окуганга караганда ичимден окуган жагат, узун сөздөрдүн айынан. Шегим жок. А музыка сабагын алдың беле? Пианино черткенди бир аз үйрөнгөм, бирок мага черткенге караганда уккан жагат. Макул. Милдетиңди аткарып, сага аз болсо да музыка үйрөтүшүм керек. Тиккенди билсең керек. Ооба, билем. Аялдар уюмундагы эжелер менен чогуу бир аз алектенгем. Бирок ар кимиси ар башкача үйрөтө берип, башымды айлантышкан. Ошондуктан мага үйрөнүү кыйын болду. Түшүнүктүү. Эми андай кыйынчылык болбойт. Сага тигүүнү да үйрөтөм. Харингтон тукумуна таандык кыз баарын билиш керек. Тамак даярдоо жаатында кандайсың? Жаңы үйрөнүп баштаган элем. Уюмдагы эжелер биринчи кайсы тамактан башташ керектигин чече албай коюшкан. Болгону инжир менен торт жасаганды үйрөнө алдым. Кийин таштап салдым. Инжир кошулган торт? Деди миссис Полли таң кала. Ошол элеби? Тамак даярдаганды сага оңой эле үйрөтөбүз. Полианна, эми күнүмдүк иштериңди мерчемдедик го дейм. Күнүгө эртең менен саат 9-да мага жарым саат китеп окуп бересиң. Ага чейин бөлмөңдү жыйнашың керек. Шаршемби жана ишемби күндөрү 9:30 түшкө чейин Нэнси ашканада тамак жасоону үйрөтөт. Калган күндөрдө түшкө чейин мени менен кошо тигесиң. Ошондо түштөн кийин музыка үйрөнөсүң. Сага тез арада мугалим табышым керек. Өңү бозоруп, көздөрү чекчейген Полианна дирилдеген үн менен: Жакшы деңизчи, бирок мен качан жашайм? Деп сурады. Сиз мага жөн эле жашаганга убакыт калтырган жоксуз го. Жашообу? Эмне дегиң келип турат? Буларды аткарып жатканда жашабай калчудай болосуң да. Аларды кылган учурда албетте дем алам деңизчи, бирок жашаган болбойм да. Полли тайже, киши уктап жатканда дем алат, бирок жашабайт. Мен үчүн жашоо бул каалаганын жасай алуу дегенди билдирет.
бакчада ойноо, өзүмчө китеп окуу, бакчадагылар менен маектешүү, тоого чыгуу, кечээ биз басып келген көчөлөрдү кыдыруу, мына ушуну жашоо десек болот. Полли эже дем алса эле жашады деп эсептелбейт да. Полианна, сен менин жашоомдо кездешкен эң таң калыштуу баласың, деди мисс Полли. Албетте, ойногонго бош убактың болот. Сени тарбиялоо, билим берүү милдетим болгондой эле, мага жардамдашуу да сенин милдетиң. Болбосо жакшылыкты билбестик кылган болосуң. Кайдагыны айтпаңызчы эже. Мен ошентмек белем. Сизди жакшы көрөм да. Сиз мурдагы эжелердей эмессиз. Менин чыныгы эжемсиз. Абдан жакшы. Андай болсо милдеттериңди так аткар. Мисс Полли сөзүн аяктап бөлмөдөн чыгып кетти. Тепкичтерден түшүп баратканда артынан кыздын үнү угулду. Кечиресиз эже, кийимдеримдин кайсынысын бөлмөк элем? Мисс Поллинин үшкүрүгү Полианнага чейин угулду. Сага айтам деп унутуп калыптырмын. Кийимдериңдин бирөө да жарашыктуу эмес. Менин жээним болуп туруп ушундай кийинип жүргөнүңдү көрүшсө, милдетин аткарган жок дешет. Түш ой саат 1:30 Тимоти бизди шаарга алып барат. Бул жолкусунда Полианна үшкүрдү. Полли эже, деди кайгылуу. Милдет дегениңизде кубана турчу эч нерсе жокпу? Эмне? Мисс Полли таң калып башын көтөргөндө жүзү кызарып кеткени көрүндү. Ачууланган бойдон ылдый түшүп баратып, тартиптүү бол, Полианна, деди. Полианна чатырдагы ысык тар бөлмөсүндө ойго чөмүлүп отурду. Ал үчүн кийинки жашоосу баш аягы жок милдеттерди аткаруу менен гана чектелчүдөй сезилди. Эмне кылып тартипсиздик кылдым экен? Болгону милдетти аткарууда кубануу барбы деп эле сурагам, деп үшкүрдү ал. Полианна бир нече мүнөт унчукпай отуруп калды. Анан керебетте үйүлүп жаткан көйнөктөрдү кайгылуу тиктеди. Акырын ордунан туруп аларды шкафка сала баштады. Милдет аткаргандан башка кубана турган эч нерсе жок болуп бул жерде, деди ал үнүн бийик чыгарып. Анан бир нерсени эстегендей күтүлбөгөн жерден күлүп жиберди. Полианна жана жазалар. Полианна ал күнү түштөн кийин жашоосунун эң бактылуу күнүн өткөрдү. Арабага түшүп эжесинин ээрчип шаарга келди. Биринчи жолу кайрымдуулук мекемесине муктаж болбой, эң жакшы жана эң кооз буюмдарды тандап сатып алды. Ич кийим, көйнөк сатып алып жатканда кубанганын айтпа. Соода кылып келген соң кечкиге даамдуу тамак жешти. Андан соң бакчага чыгып, том менен маек курду. Апасынын бала чагына чейин айтып берген абышка кыздын жарпын жазды. Ошол кечте Нэнси экөө ашканада сүйлөшүп отурушкан. Нэнси ага өзүнүн үй бүлөсү, кичинекей бөбөктөрү тууралуу айтып берди. Бир маалда Нэнси өзүнүн аты жакпаарын, мисалы Клариса Мабель болсо сонун болмок экен деген кыялын айтты. Муну уккан Полианнанын бууру эзилип калды. Жөн эле капа болуп атасыз. Мен Нэнси деген атты жакшы көрөм. Себеби ал сизсиз. Мисалы атыңыз Хевзибах болуп калбаганына кубанышыңыз керек. Хевзибах? Ооба, миссис Уайттын аты, күйөөсү аны Ха деп чакырчу. Бирок бул ага жакчу эмес экен. Нэнси. Мындан кийин Нэнси дегенди уккан сайын Ха деген атты эстейм го деп күлдү. Анан бир нерсени эстегендей тып токтоп. Азыр сен мени кубануу оюнун ойнодуңбу? Деп сурады. Ооба, Нэнси эже, бул оюнга ушунчалык көбүнүп калдым дейсиз, өзүм да байкабай калам. Кызык бекен, Полианна, деди Полианна. Кечки саат 8:30 бөлмөсүнө чыкты. Эжесинин буйругу боюнча терезелер бекем жабылган болчу. Ошондуктан бөлмөнүн ичи абдан ысык эле. Торлор тагыла электигине байланыштуу терезелерди ачууга батынган жок. Чыракты өчүрүп жатар алдындагы тилегин айтып төшөккө жатты. Бирок күндүн табын өзүнө сиңирип алган жууркандар чок көйнөктөй болуп ысыта берди.
Полианна уйкусу келгени менен такыр көзү илинбей койду. Акыры төшөктөн туруп бөлмөнүн ичинде ары бери басып жүрдү. Бир аз салкын аба кирер бекен деп эшикти ачып көрдү. Алдыңкы кабатка түшүп баратып, тепкичтер жайгашкан жантык коридордун терезесин көрдү. Ачайын десе, ал жерде да тор жок экен. Терезеден башын чыгарып, чоң үйгө улай салынган жапыс там турганын көрдү. Бул мисс Поллинин жаткан бөлмөсү эле. Керебетим ушул тамдын үстүндө болсо гана, ал жерде таза абадан дем алып жатсам кандай жыргал болмок деп эңседи ал. Полианна эки жакты карап атып дубалда илинип турган ак мүшөктөрдү көрдү. Нэнси буларга кышкы кийимдер салынаарын айткан. Секирип атып, эң жумшагынан 3-тү алып түштү. Бирөөсүнүн ичинде мисс Поллинин тону бар болчу. Аны жамынып, экинчисин астына салынып, үчүнчүсүн жаздык кылмак. Мүшөктөрдү сүйрөп келип терезеден тамдын чатырына ыргытты. Артынан өзү секирди. Колун созуп терезени жапканды унуткан жок. Үйгө чымын кирбеш керектигин жакшы билип калган. Сыртта абдан сонун экен. Жалпак жабылган чатырда ары бери кутуруп чуркады. Түн бир окумда айдын жарыгында тамдын үстүндө чуркоо абдан жакты. Чатыр да кыйла кенен болчу. Салкын абадан кере-кере дем алган соң бир мүшөктү астына салынып, бирөөсүн жазданып тонду жамынып жатты. Жымыңдаган жылдыздарды карап жатып, терезенин торлору болбогонуна ыраазы болушум керек. Тор тосулган болгондо мындай жердин бар экенин да билбей калмакмын деп ойлонду. Бирок бул убакта алдында таптакыр башка окуялар болуп жаткан. Полианна жаткан чатыр мисс Поллинин бөлмөсү болгондуктан үстүндөгү шумдуктуу үндү угуп аялдын эси чыкты. Халаты менен кепичин шаша-буша кийип, Тимотиге телефон чалды. Атаңды ээрчитип келе калчы, бол. Кол чыракты да унутпа. Үйгө ууру кирди. Гүл өстүргөн устун менен тырмышып чатырга чыкты окшойт. Ал жерден кайра терезеге кирди го дейм. Чатырга кетчү эшикти илип койдум. Бол, эрте келе көр, деп жалбарды жигитке. Жаңы гана көзү илинип бараткан Полианна кол чырактын жарыгынан ойгонуп кетти. 3 кишинин бирдей чыккан үнүн угуп диндароо болду. Көзү жарыкка көнө түшкөн соң маңдайында Тимоти турганын көрдү. Ал чатырга шаты жөлөп чыгыптыр. Том менен мисс Поллинин башы үйдүн терезесинен чыгып турган экен. Уурунун сазайын берейин деп келген Тимоти көзүн ушалап аткан Полианнаны көргөндө күлүп жиберди да шаты менен ылдый түшүп кетти. Том да аргасыз жылмайып үн катпай үйүнө жөнөдү. Жалгыз гана мисс Полли ачуусу менен: "Бул жерде эмне кылып жүрөсүң, Полианна?" деп сурады. Полианна да эжеси эмне үчүн ачууланганын түшүнбөй: "Бөлмөм аябай ысык болчу. Ал жакта уктай албай койдум. Алдагы терезени чымын кирбегидей кылып бекем эле жапкам." "Полианна, бас бери. Алдагы мүшөктөрдү да ала кел." Полианна тайэжесин угуп, мүшөктөрдү берип терезеден ичке кирди. Ал жер үйп экенин дароо сезди. Тайэжесинин колундагы шам чырактын жарыгы көлөкөсүн бирде чоң, бирде кичине көрсөтүп бараткан. Тепкичтер менен ылдый карай түшүп баратып: "Бүгүн менин жаныма жатасың. Терезенин тору келгенге чейин жанымдан чыгарбашым керек окшойт", деди мисс Полли. "Чын элеби, тайэже?" деп кыйкырды Полианна. "Сиз мененби? Сиздин төшөгүңүздө, Ай, Полли тайэжем, кандай гана мээримдүү кишисиз. Бул түн жашоомдун эң бактылуу түнү болуп турбайбы? Канчадан бери тууганымдын койнунда жаткым келип жүрдү эле." "Жок, бул сага жаза." "Кайдагы жаза, тайэже? Сонунда. Торлор келбегенине дагы бир жолу ыраазы болуп отурам. Сиз дагы сүйүнүп жатасызбы?" Мисс Полли албетте жооп берген жок. Адаттагы калыбынан жазбай, боюн түз кармап басып кете берди. Кандай айла табаарын билбей калды.
3 жолу жаза берди эле үчөөнөн тең ырахат алган бул кызга кандай мамиле кылаарын билбей башы маң. Полианнанын эч кимге окшобогон түшүнүгү, жагымдуу сөздөрү, тунук акылы тайэжесин күндөн күнгө таңдантты. Арадан күндөр өттү. Харрингтон үйүндө жашоо өз нугуна түшө баштаган. Полианна тайэжесин угуп, ал түзүп берген тартип менен иш кылып калган эле. Китеп окуп, кийим тигип, тамак бышырууга жардам берчү жана пианино чертчү. Жөн эле жашоо үчүн да өзүнө мол убакыт бөлгөн. Түштөн кийин саат 2-ден 6-га чейин бош болчу. Бул бош убакытта чарчаган Полианна үчүн берилгенби же кыздан тажаган Полли тайэжеге берилгенби белгисиз. Себеби тигүүчүлүк жана үн чыгаруу окуу боюнча сабактардан кийин мисс Полли абдан чарчап калчу болду. Анын жоруктары үчүн урушкандан кийин кандай шундуктуу кыз деп таң калгандан башка айласы калчу эмес. Июлдун алгачкы күндөрү эле тегеректе Полианна курактуу эч ким жок болгондуктан досу жок жалгыз жүрдү. Бирок ага деле капа болгон жок. Негизи эле башка балдарга салыштырмалуу кыйла өзгөчө кыз болчу. Чоң кишилер менен маектешкенден, токойлорду, көчөлөрдү кыдырып сейилдегенден ырахат алчу. Суудай аккан күндөрдүн биринде Полианна бир киши менен жолугуп калды. Бул таң калыштуу киши дайыма үстүнө кара пальто, башына цилиндр кийип жүрчү. Кыз анын атын билбегендиктен киши деп атап алган. Ал да өзү сыяктуу басканды жактырган киши болгондуктан дайыма жолугуп калышчу. Полианна ал киши менен достошууну каалады. Акыры бир күнү жанына барып, "Кандайсыз?" деп сурады. "Аба ырайы кандай сонун, Тигил киши эки жагын каранып, эч ким жок экенин байкаган соң, "Мага айтып жатасыңбы?" деп сурады. Полианна, "Ооба, мырзам, кандай жакшы күн", деди жаркылдап. Берки бир нерселерди сүйлөнүп алып, шартылдай басып кетип калды. "Кандай тамашакөй киши", деп күлүп койду Полианна. Бирок ал достошууну максат кылгандан кийин токточу беле. Эртеси күнү дагы алдынан чыгып, "Аба ырайы кече 2-ге жетпегени менен баары бир жакшы деп эсептелет", деди. Киши бул жолу да ар кайсына айтып жолго түштү. 3-күнү күнү дагы жолугушту. Бул жолу тигил Полианнадан, кыз, кимсиң сен? Эмне себептен мени менен сүйлөшкүң келип атат?" деп сурады. Полианна кубанычтуу шаңкылдады. "Мен Полианна Уиттер. Жалгыздай көрүндүңүз. Балким доска муктажбы деп ойлодум. Мени менен сүйлөшкөнүңүзгө абдан ыраазы болдум. Бирок дагы деле атыңызды биле элекмин." "Ой, жараткан сабыр бер", деп кобуранганча дагы басып кетти. "Эч нерсе эмес, бул да болсо жарым таанышуу", деди Полианна моюбай. Миссис Сноу. Ашканада тамак жасалып жаткан. Мисс Полли колунда жок. Оорукчан миссис Сноуга аптада бир ирет тамак жиберчү. Бул ишти негизи Нэнси аткарчу. Полианна ошол күнү тамакты мен алып барайын деп суранды. Тайэжеси аргасыз макул болду. Полианна үйдөн чыгып баратканда Нэнси, "Бул жүктү мойнуман алганыңа кубандым. Бирок бул милдетти сага жүктөгөнүмө капамын", деди. "Бул иш мени кубантат, Нэнси эже. Бир жолу баргандан кийин кайра баргым келбей калат." "А эмнеге?" "Себеби ал эч кимге жакпайт. Эгер абалы боору болбогондо, жанына бир да киши жоломок эмес. Миссис Сноунун мүнөзү начар, эч нерсени жактырбайт. Бүгүн дүйшөмбү болсо жекшемби болбогонуна кыжырданат. Эгер муздак килкилдеги алып барсаң, тоого алып келбейт белең", дейт. "Тоого алып барган күнү козунун шорпосун ичмекчимин деп чыгат. Байкуш кызына боорум ооруйт." Полианна кызыгып калды. "Ал эмне болгон аял? Көргүм келип баштады. Мен өзгөчө кишилерди абдан жактырам." Полианна миссис Сноунун эски короосуна кирип кызыгуу менен коңгуроону басты. Эшикти өңү сумсайган кыз ачты. "Саламатсызбы?
Мен мисс Полли Харрингтондун жээнимин, деди Полианна сылык учурашып. Миссис Сноуну көргөнү келдим. Кызы Полианнага жол көрсөтүп ээрчитип баратып, апамды көргүсү келген алгачкы кишисиң, деди. Караңгы үйгө киришти. Полианнанын көздөрү кыйла барып араң караңгыга көнүп, маңдайында төшөктө отурган аялды көрдү. Дароо жанына барып, кандайсыз, миссис Сноу, деп сурады. Полли, тайжемдин саламы бар. Сизге бүгүн музоонун бутунан жасалган килкилдек берип жиберди. Ай, Кудай-ай, килкилдек дейсиңби? Рахмат. Бирок бүгүн козунун шорпосун ичким келип атпады беле. Полианнанын бир аз кабагы бүркөлө түштү. Ошондойбу. Сизге килкилдек келген күнү тоок жегиси келет го деп ойлогом. Эмне дейсиң? Эч нерсе. Сизге килкилдек келген күнү тоок жегиңиз келгенин жана тоок келгенде козунун шорпосун ичкиңиз келгенин айтышкан. Же башкача беле, айтууну унутуп калдым. Бейтап аял ордунан обдулуп ачуусу менен, "Ок, жаш шабагыр. Бери карачы, кимсиң сен?" деп кыйкырды. Полианна бөлмөнү жаңырта каткырып күлдү да, "Атым Жашабагыр эмес", деди. "Полианна Уиттермин мен. Мисс Полли Харрингтондун жээнимин. Аныкында жашап атам. Ошол үчүн килкилдек алып келгем." Аял Полианнаны угуп туруп килкилдек деген жерге келгенде жаздыкка сулк жыгылды. "Рахмат", деди. "Тайэжең кайрымдуу аял. Бирок бүгүн табитим жок. Анын үстүнө козунун этин жегим келип аткан. Кечээ түнү кирпи кирмебей чыктым." Полианна колундагы идишти столдун үстүнө коюп, четте турган отургучка отуруп мындай деди. "Мисалы, мен уйкуну жактырбайм. Уктагандан көрө ошол убакытта канчалаган жакшы иштерди кылса болот. Киши жакшы иштерди кылбаган соң жашады деп эсептелбейт да." Аял кызыктай кыз экенсиң, деп күбүрөнүп. "Кана, жакын келчи. Алдагы парданы аччы, жарыктан жүзүңдү көрөйүн", деди. Полианна кубанды, бирок анча эмес. Парданы ачып жатып, "Бул жаккан жок", деди. "Бетимдеги сепкилдерди көрүүңүздү каалаган эмесмин. Мына парданы ачтым. Бирок мени көргүңүз келгенине абдан ыраазы болдум. Себеби мен сизди көрүп жатам. Сиздин мынчалык сулуу экениңизди айтышкан эмес чыгар." Кайгы басып отурган аял селт этти. "Менби? Мен сулуумунбу?" "Ооба. Эмне, билчү эмес белеңиз?" "Жок, билген эмесмин." Миссис Сноу 40ка чыккан аял эле. Бирок 15 жылдан бери ар нерсенин кемчилигин чукуп жашап келет. Ошондуктан болгонун болгондой кабыл алганды, ыраазы болгонду унутуп калган. "Менимче көзүңүз менен чачтарыңыз сиздин көркүңүздү ачып турат экен. Экөө тең капкара тим эле. Беттериңиз да кандай сонун кызарып турат. Сиз кандай гана сулуусуз, миссис Сноу. Күзгүгө карансаңыз, буларды сөзсүз көрөсүз." "Күзгүбү? Ал", деди орукчан аял жаздыкка жөлөнө. "Сен да мен сыяктуу күнү түнү жатсаң, күзгү эмне экенин унутуп калмаксың." "Жок, мен сизге кошула албайм. Азыр мен сизге көргөзөм", деп Полианна чуркап кетти. Ары жактан шкафтын үстүндө турган күзгүнү көтөрүп келди. Аялдын түйдөктөшкөн чачын көрүп, күзгүнү столго кое салды да чачын тарап баштады. Аял буга уруксат берди. Полианна: "О, чоң рахмат. Башка бирөөнүн чачын тараганды абдан жакшы көрөм. Мен көп деле нерсе кылбайм. Болгону сизге канчалык сулуу экениңизди көргөзүп коеюн", деди. Өрүлгөн чачын жазып тарап, кайра өрүп отуруп, аялдын чачы менен 5 мүнөткө жакын алып урушту. Бирок аялдын чыдамы кетип баратканын байкаган деле жок. Акыры оңдоп бүтүп, жанындагы вазадан кызыл түстөгү гүлдү алып чыгып самайына сайып койду. Анан күзгүнү колуна карматып, "Мына, эми сулуу келбетиңизди көрө берсеңиз болот", деди Полианна. Мен ачык кызыл гүлдү көбүрөөк жактырам.
Бирок айырмасы кайсы? Экөө тең эле кечке жетпей соолушат да, туурабы? Мен сиздин ордуңузда болсом, гүлдөрдүн соолуганына кубанмакмын. Анткени алар соолуганда ордуна жаңысынан ээ болосуз да. Чачтарыңыздын тармалдашып турганы көңүлүмө толуп турат. Сизге да жагабы? Ооба, жаман эмес. Бирок мунун кандай пайдасы бар? Төшөктө ары бери оодарылып жата берген соң. Албетте, андай эмес. Сиз чачтарыңыздын кара болгонуна кубанышыңыз керек. Себеби кара чач апак жаздыкта дагы да кооз көрүнөт. Меники сыяктуу сары чачтар андай болбойт. Бирок мен кара чачтарды баалай бербейм. Себеби ак түшсө дароо билинип калат. А мен кара чачты аябай жакшы көрөм. Менин да чачтарым кара болсо гана, кандай гана ыраазы болмокмун. Аял Полианнанын таасири менен оорусун унутуп, аз болсо да келбети жөнүндө ойлоно баштаганын өзү да байкабай калды. Кыялын да көргөзбөдү. Бирок көпкө узабай өз абалын эстеп кетти да күзгүнү төшөккө таштап: эгер менин ордумда болгонуңда эч кандай ыраазы болмок эмессиң. Кара чачың да, башкаң да сени кубанта алмак эмес, деди. Полианнанын башы катты. Бир аз ойлонгон соң: ооба, мындай учурда аны табуу кыйын болмок, деди. Эмнени табуу? Ыраазы болууга себепти табуу. Күндүр-түндүр ордуңан жылбай жатсаң, кайдагы ыраазы болуу? Кана айтчы, эмнесине ыраазы болоюн? Полианна дубалда илинип турган саатты карап ордунан турду дагы: маселенин төркүнү дал ушул жерде, деди. Кыйын иш. Мен кетишим керек, шашып жатам. Жолду катар ойлонуп, кийинки жолукканда жообун айтам. Сиз менен жакшы убакыт өткөрдүм. Рахмат, саламатта туруңуз. Миссис Сноу зыяратчысын артынан узата карап калды. Анан жакасын кармап: эмне деген шумдук? Мындай жанга биринчи ирет жолугушум, деди. Күзгүнү алып чачын оңдоп кирди. Ичинен: чачтарымдын мынчалык жакшы экенин байкабаганымды карасаң, деп шыпшынды. Бирок булардын баары жарты тыйын пайда бербесин ойлогондо оор үшкүрүп эки жагын каранып отуруп калды. Бир аздан кийин миссис Сноунун кызы Милли бөлмөгө баш бакты. Бул учурда күзгү жууркандын үстүндө жаткан эле. Милли таңыркап: апа, парда ачылып калган го, деди. Терезе менен апасынын чачына тагылган гүлдү алмак салмак карап. Ачылса эмне болуптур, деп сүйлөндү апасы. Ооруп калдым эле деп өмүрүмдүн калганын караңгылыкта өткөрөйүнбү? Туура айтасыз, апа. Көптөн бери сизди жарык бөлмөгө көчүрө албай жүрөм. Аял кызынын сөзүн жоопсуз калтырып дагы бир жолу наалыды. Бирок мага козунун шорпосунан көрө жаңы пижама берсе сонун болмок. Койсоңузчу, апа. Милли жөнү жерден нааразы болгон жок. Артындагы сандыкта эки жаңы пижама кийилбей жатат. Канча айдан бери жаңысын кий деп апасына жалбарып көндүрө албай койгон.